Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 29 май 2022 жыл туғандар, мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Чүй областы Сокулук району Шопоков шаарында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген чоң Фрунзе трассасынын жээгинде турам, жана Шопоков шаарынын Футбольный деген көчөсүнүн кесилишинде. Фрунзе жана Футбольный көчөсүнүн кесилишинде турам тугандар. Ушул жерден сиздер түз эле Ленина көчөсүнө чейин барып, ошол жерден сол тарапка кайрылып, анан Ленина көчөсүнөн Победа көчөсүнө жетип оң тарапка кайрылганда сатылуучу үй жайгашкан. Победа көчөсүнө турганда аны картанан деле көрсөңүздөр болот. Азыр видеонун жүрүшүндө дагы түшүндүрөм. Анан бул чоң трассадан көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынан Сокулукка чейин, Шопоковко чейин деле келишет. Кара-Балтага деле өтүп кетишет, жана Бишкек шаарына карай деле көптөгөн маршруткалар, по пути машинелер деле бар. Шлагбаумга чейинки аралык болжол менен 17 километрдей болуп калат экен тугандар. Анан сиздер ориентир алам десеңиздер, бул жерде Ширин кафесине же болбосо Добрый Нурик деген магазинге ориентир алып, ошонун жанындагы Футбольный деген көчөнүн түз 1,5 километр басып барсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Же болбосо ошол 1,5 километрде эле жөө жүргүңүздөр келбесе, бул жерден таксилер 15 сомдон жана КСХТ деген бир маршрутка деле үй жака, сатылуучу үй жака барат экен. Жайгашкан жер жөнүндө дагы бир жолу айта кетейин тугандар. Өмүрү Бишкекке келбегендер, же болбосо Бишкекке келген, Чүй областына келген, бирок жакшы билбегендер бар. Бул тугандар Шопоков шаары. Машине базардан кийин Гавриловка, Гавриловкадан кийин Шопоков шаары болот тугандар. Андан кийин дагы бир аз барсаңыздар, Сокулуктун центрине сиздер жете аласыздар. Романовкадан кийин Сокулуктун центри болуп калат. Мынакей тугандар, чоң трассаны бир аз эле басып келсек, бул Шопоковдун центри, мектеп ушул жерде. Бул жакта дагы квартиралар, бул жакта училище бар экен бир. Анан бул жакта балдар ойногон аянтча, футбольный поле жана бир жай айларында иштеген чоң бассейн деле бар туган. Аны келгениңиздерде өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Сатылуучуга карай мына ушул жол менен түз барасыздар да Победа көчөсүнө жетип, оң тарапка кайрылсаңыздар, оң тарапта ошол жакта жайгашкан. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган жана көрүп турганыңыздардай профнастил менен көчө тараптан тосулуп тургандар. Мектеп жөнүндө айтсак, бар тугандар жакын эле жерде 10 мүнөттө барып калышат экен. Үй ээсинин балдары садик деле бул жерде жакын жерде жайгашкан. Барын жана видеонун башында көргөзүп келдим. Анан бир аз эле өйдөркө басып оң тарапка кайрылсаңыздар, бир маршрутканы, КСХТ деген маршрутканы конечный үйгө жакын жерде жайгаштырып, ал маршрутка Сокулуктун айылдарыны, центрини аралап жүрөт экен. Анан дагы Бишкекке бул жерден поезддин станциясы деле бар экен. Поезд менен эртең менен кааласаңыздар барып Бишкекке, жумуштарыңыз болсо кечинде кайтсаңыздар деле поезддин станциясы деле ушул жерге жакын экен тугандар. Эми андан ары газ бар тугандар, мына көрүп турасыздар өзүңүздөр деле. Бул Шопоков шаар болгонго байланыштуу мурда эле газ келген дейт бул жактарга тугандар. Мектеп, садик, анан поликлиника, дагы бир лицей, бир окуу жай деле бар тугандар. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул мына короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 7,5 сотуктан бир аз көбүрөөк экен. Мына 7,5 сотук. Мына бул короосунун көрүнүшү. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар тугандар. Окей. Анан суу, свет бар, отопление, котел менен иштейт, газовый котел менен иштейт экен. Анан канализациянын суулары бул септикке куюлат тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул мына сатылуучу үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта кенен 3-4 машина баткандай жер. Бул жакта гараж тугандар. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, узун туурасы 8,5 5,5 жана бул жакта гараж, кухня, баня, складтар бар экен. Азыр бир чекенен сиздерге маалыматтарын берем. Жеринин аянты 7,5 сотук тугандар. Анан ары. Анан башында эле айтып кетейин, видеонун башында тугандар. Азыр үй ээси баасын айтат, анан кимден ким содалашпай эле ошол үй ээси айткан акчаны берем десеңиздер, ушул Volkswagen машине сиздерге бонус деп коетпу, подарка деп коетпу, ошондо берилет экен. Жөн эле үй ээсинин айтканына негизи боюнча соода кылсаңыздар болот. Бир аз арзандатуу болот. Эгер үй ээси айткан баасына сиздер алсаңыздар, ушул машинени бекер берет экен. Ичинде бир велосипед менен тугандар.
мына бул машина Volkswagen Transporter бензин дейді. 1992 жылы шыққан. Объем 2,5 екен, 2,5. Негіз бойынша 250 000 сұрап атыптыр үйесі бұлға, бұл машинеге. Егер сіздер саудалашпай алсаңыздар, бекер берем дейді. Андан ары азыр биринчи жолу болуп сіздерге үйден тараптарыны көргөзөйүн, андан соң коросуна чыгып калган маалыматтарды дагы берем туугандар. Үй жөнүндө айттым, узун турасы 8,5 5,5, тышкы тараптан утеплять этилиптир. Калың пена менен утеплять эткен дейт үй ээси. Аны келсеңиздер өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Андан ары мынча кирсек чакан навес бар экен, туугандар. Ушул чакан навестен жанынан оң тарапка кайласак, бул жакта прихожка или веранда деп коет дагы. Мен көбүнчө прихожка эле дейм ушул жерлерди. Ушундай бөлмө. Көп турганыңыздардай чыгыш тараптан жана бул тараптардан терезелер орнотулган. Аны ушул жерден түз кирсек, бул жакта бир мындай бөлмө туугандар. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон экен. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган туугандар. Үйдөгү бардык эле мебелдер калат туугандар. Аны эле эскерте кетейин. Үйдөгү мебелдер баары калат. Ушул бөлмөдөн анан түз өтсөк, бул жакта бир спальный бөлмө. Бул мебелдер деле калат. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол экен. Потолок гипсокартон жана дуалдары шпаклевка туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Эми андан ары түз эле дагы бул бөлмөгө чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта мындай бир бөлмө бар экен. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон жана түштүк тараптан 2 терезе орнотулуптур туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Негизи бул Шопоков шаары туугандар. Машина базарына деле жакын болуп калат. Үй ээсинин айтуусуна караганда 10-15 мүнөттө эле мен машина базарына жетип барам дейт. Машина базарынан кийин Гавриловкадан кийин эле Шопоков шаары жайгашкан. Көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек, негизи боюнча мен кайра үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жактагы гаражды, ал жактагы кухняны сиздерге көргөзөйүн. Ага чейин бул машинаны сиздерге айтып турмун. Бонус катары берилет деп бирок ички тараптарын көргөзүп турмун. Мына бул машина ичиндеги велосипед деле сиздерге болот экен. Эгер содалашпай коюлган баага алсаңыздар. Азыр баасын деле видеонун жүрүшүндө айтам туугандар. Бул жакта суун. Анан дагы бир нерсе эске түшүп кетти туугандар. Өтө көп сүйлөп койдуң дебеңиздер. Бир подписчигибиз сууларды көргөзгөндө кичине напорун деле көргөзүп кой деген болчу. Ошол подписчигибиздин деле айтканын кылып коеюн да, калган маалыматтарды бере берейин туугандар. Бул жакта гараж. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Ички тарабында азыр машина койбойт экен, эсе складтын ролун аткарат бул жер мына. Мына ушундай көрүнүштү. Анан үй ээси могу газга деле чоң турба койгом дейт. Келечекте дагы кимден ким сатып алса же өзү деле чоңураак үй салса дагы 2-3 кичинекей турбалардан коюп ар бир бөлмөгө киргизсеңиздер болот экен. Ошого байланыштуу чоң турба койгон дейт жана электр энергиясы 3 фазалуу, 3 фазга туугандар. Андан ары бир чекенен кайра маалыматты бере берели. Бул гаражга бул жактан кирүүчү эшик. Андан кийин бул жакта кухня жайгашкан. Тамактануучу жери деле ушул жер болуп калат экен. Мынакей отоплениянын котелу деле ушул жакта орнотулган туугандар. Мынакей газовый котел. Анан бул жерде мына бул кухнянын ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылган. Ушундай көрүнүштү. Анан суулары Аристон менен жылыйт экен туугандар. Ысык суу, муздак суу баары бар. Чыкканда деле бул үйдүн ичинен дагы, анан ал жактан жана бул жактан 3 жерден чыгат туугандар. Эми андан ары бул жактарын бир чекенен сиздерге көргөзүп кетейин. Бул кухнянан кийин бул жакта бир мондай навес бар экен. Бул навестин түбүндө деле азыркы учурда тамактанып кээ бир учурда тамактанып турушат экен туугандар бул жакта деле же жай айында ысыгыраак күндөрдө ушул кечке убакыт ушул жерде бир аз эс алып деле отурушат турган жер экен бул жер туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Андан ары бул жак склад. Бул жакта азыркы учурда иштеп турган баня. Ички тарабын көргөзөйүн десем азыр от чагып ичинде бирөө бар экен туугандар. Ошого байланыштуу көргөзө алгам жок. От чагып түтүн чыгып турат, азыр аны деле көргөзөм. Анан мына бул жактан деле бир суу чыгат туугандар. Ал бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү.
ал жакта бир отункана. Анан чегералар көрүп турганыңыздардай зымтор менен мындай жыгачтар менен тосулган. Аянты жерин 7,5 сотук. Келсеңиздер үй ээси сиздерге жакшылап көргөзүп тактап берет чегераларына дагы. Ал бул үйдүн арты тарабынан көрүнүшү кошуна менен болгон аралык бир 2,5-3 метрдей аралык бар экен мына бул жерде. Жана айткандай эле келсеңиздер үй ээси сиздерге тактап берет чегераларды. Эми андан ары кете берейин. Бул жакта кандайдыр жер жемиш экенге жер. Мына бул жакта азыркы учурда помидор, чеснок жана башка жер жемиштер эгилип турат жана бактар деле бар экен. Мына бул жакта алма багы, ал жакта деле бир өрүк же болбосо слива багы бар экен туугандар. Жаш-жаштагы бактар деле бар экен көптөгөн. Вишня, алма окшойт менин оюнча. Анан ушул бул жерде жер жемиштерди тергенге ыңгайлуу болсун деп тротуарларды деле куюп коюптур. Бул жагында жер сугарганы суулар деле арык менен дагы келет экен туугандар. Кандайдыр жер жемиш эксеңиздер кенен жакшы суу иче алат жер жемишиңиздер. Мына ушундай көрүнүштө. Мынакей туугандар. Шопоков шаары. Жерин аянты 7,5 сотук. Мынакей мектеп, садиктер жакын жерде бар туугандар. Эмне маалымат калды? Силерге айттым эле, мына банянын ичинде бирөө азыркы учурда бар болгону байланыштуу көргө салгам жок деп, мына от жагылып, көрүп турасыздар, иштеп турган учуру банянын. Эми бул үйдүн баасын айтайлы. $30,000 сурап атат үй ээси. Эгер соодалашпай, ошол бааны шытыр берем дегендерге, бул $3,000 кымбатыраак турган могу машинени кошо берем дейт. Ичинде бир велосипед менен бар туугандар. Негизи боюнча бул машинеге үй ээси өзү $250,000 сурап атыптыр. Volkswagen Transporter деген машина $30,000. Эгер жок бул машинеси керек эмес десеңиздер, сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Шопоков шаары. Бул жактан Гавриловканан кийинки айлы болуп калат. Анан түз дагы басып кара кетсеңиздер, Соколдун центрине жетип барасыздар. Бул Шопоков өзү шаар туугандар. Андан жерин аянты 7,5 соттан бир аз көбүрөөк. Мектеп, садик бар, газ бар, анан бир окуу жай, лицей же дагы андан колледж бир окуу жай деле бар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.